Дагы бирдеме айтайын силерге. Балаңарды кытайча мектепке үйрөткүлө, балаңарды кытайча мектепте үйрөткүлө, балаңарды кытайча мектепке үйрөткүлө. Анткени Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан азыр мондай болуп көтөрүлүп атат да, мондай болуп, сонун болуп атат. Ошого эгерде мен балам болуп калса, Кудайым болсо балам болот. Мен аны орусча үйрөтөм, орусча менен кытайча үйрөтөм. Аябай сонун да, сола жол менен жүрөт да. Азыр мен турган жакта Сунжаңда Ашөдө Кыргызстан балдары окуйт. Кыргызстан балдары окуп азыр Кыргызстанга өзүнүн айылына, өзүнүн бишкегине барып иштеп атат да. Кытайдын офистеринде иштеп атат, акчаны мондай таап атат. Силер билесиңер, билбейсиңер билбейм. Бирок сондай сөзсүз түрдө кытайча мектепке үйрөткүлө. Кытайча окусун. Ошол. Рахмат силерге. Анан кийин бет май болсо, тыстан өзүнүн 4 түрүш бет май бар го, ошол болсо азыр 7-8 күндө Кыргызстанга барат. Баасы болсо 5888 сом. Алдыңкы ирет мен 3888 сомго эмнеге анчалык арзан багада бергенин силерге айтканмын. Үйүндөгү эжелеримди ойлодум, бала багып аткан эжелеримди ойлодум, акчасы жетпей калып жүрбөсүн, алды мен ошолор алсынчы деп ошого багада бергенмин. Бул ирет баасы 5888 сом эч качан өзгөрбөйт, ушул бага менен жүрө берет. Анан кийин дагы кишилер көп эжелерим акчаларды атып атпсыңар, мен алып коеюн, алды мен алайын деп. Акчаларды азыр атпай кое тургула, алдыңкы ирет окшоп калаймакан болуп дагы жетпей калып, жетип калып жүрбөсүн. Сөзсүз түрдө мен силерге айтамын, ушул келди, алып алыңыздар деген кезде сөзсүз түрдө алып алыңыздар. Анткени мен жарым бөлүп кытайлык кыргыздарга, уйгурларга, кытайларга бөлүп бердим. Анткени алдыңкы иреттеги Кыргызстанга салган кезде булардын жанында койбой койду. Анткени мен өзүмдү Кытайдын тиктоку бар эмесмин. Жолдогон кезинде буларды алам деп, ошого бул ирет аларды уятты кылбайын деп экиге бөлдүм. Жарым азыр 7-8 күндө жетет. Сөзсүз түрдө дагы жетпей калып жүрбөсүн. Алып алыңыздар, барыңыздарга рахмат.